көк бөрү анан көк пар экөө бир эле оюн дейт да. Мисалы алардын түшүндүрмөсүндө анан ошол тиги бирөө мисалы жерге чыдайт, бирөө тайгазанга чыдайт экен, эрежеси ошондой эле айырма экен дейт да. Калган баары бирдей эле экен дейт. Анан биз айттык, биз көчмөндөр оюнунда Кыргызстанда мисалы 2014, 2016, 2018 жылы 3 көчмөндөр Кыргызстанда өткөндө көк бөрү оюну кирген. Андан тышкары былтыр ошол Турцияда болгондо Турцияда да кирди 4 жолу. Көк пар оюну болсо эмнеге кирген жок деген бизге суроону берди да. Мен аларга мындай деп жооп бердим. Көк пар оюну расмий 2019 жылы каттоодон өткөн. Бул жаңы оюн да. Жаңы оюн. Ушул биздин эле көк бөрүнүн эрежесин толук алып туруп эле бир эле казанда алып койушкан. Ошо менен жерге чыдайбыз деп туруп ошондон мындай айтканда айырмасы ошол болуп, булардын ачылганына мисалы расмий эл аралык ассоциациясы түзүлгөнүнө 2019 түзүлгөн. Биздин көк бөрүнүн эл аралык ассоциация Международный федерация көк бөрү бул 2001 жылы түзүлгөн. 2001 жылдан баштап 2016 жылга чейин ошол эл аралык көк бөрү федерациясынын жетекчиси болуп Кайрат сатып алды. Мындай айтканда ошол Казакстандын жараны ошол киши президент болуп иштеген. Анан мындай айтканда биз ошол азыркы күндө бул нерсенин үстүндө бир нече сүйлөшүүлөр жүрдү. Бул акыркы чекит коюла элек. Кудай буйруса биз өзүбүздүн дагы талаптарыбызды Казакстан тарабына койгонбуз. Көк бөрү оюну кире турган болсо, биз көк бөрүнү дагы, көк парды дагы эки курама команда алып барып ойногонго даярбыз. Биз тойдун үстүнө той кылып, дагы ошол көчмөндөрдү дагы жаңы деңгээлге чыгарганга биз өзүбүз мисалы Кыргызстан автор катары биз кызыктарбыз деп ошол ал жактан жанакы келген көк пар федерациясынын жетекчиси анан ошол мындай айтканда тобу менен келиптир. Алар деле жакшы туура түшүнүү менен кабыл алышты. Буйруса алар да өздөрүнүн жетекчилигине жеткирип, өзүн жардам беребиз, биз ошол киргизгенге аракет кылабыз деп сөздөрүн беришти. Албетте бизге мисалы ошол автор катары көчмөндөрдүн автор катары ошондой биздин көзгө басар оюндарыбызды киргизгиси болсо бизге мындай айтканда таарыныч сыяктуу оңусуп калат экен да. Ушул коңшу турган биздин боордош казак бир туугандар менен тил табышып алып туруп, ушуну улап кетсек, андан кийинкисин Кудай буйруса биз азыр деле ошол жетекчилик менен да сүйлөшүп атабыз. Ошо алардын да өзүнүн бир ою болуп атат, ошо Кыргызстанга кийинки көчмөндөр оюну келсе дегендейчи. Келип калса анда уже ошол жанакы кагаздардын баарын түзүп, калганын баарын иреттеп туруп, анан кайра бөлөк мамлекеттерге берсе деген ойда. Берип аткан учурда ошо мамлекеттик деңгээлде берилет да. Ошол мамлекет тарабынан ушундай бир жоболорду жазып, ушундай бир соглашение кылабы же бир ушул кагаз жүзүндө бекитип коюш керек да. Биздин ошо улуттук оюндарыбыз көк бөрү, кыргыз күрөө жана башка оюндарыбыздын баары ушундай көчмөндөрдө расмий оюн катары катталыш керек деп ушундай киргизип койсо жакшы болот да. Кудай буйруса биз ишенебиз. Көчмөндөр оюнунда сөзсүз түрдө ошол көк бөрү дагы жана башка биздин улуттук оюндар да кирет деген чоң үмүттөрүбүз бар да.